Assalamu алейкум урматтуу көрөрмандар. Көк бөрү каналы акыркы жаңылыктар менен таныштырууну улантат. Жылдын эң негизги трансферинин бири ишке ашты. Железный деген каймана ысым менен белгилүү Кубаныч Султан уулу Ош облусунун Достук командасына өттү. Чүйдүн көпчүлүк жигиттери башка клубтарда чаап жүргөндө, команданы таштабай Сары Өзөндүн намысын коргоп келген Кубантай карьерасындагы жаңы чакырыкка макул болду. Буга чейин бир гана чүйдүн командаларында оюн көрсөтүп келген. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Кубантай агабыз Кыргызстандын алдыңкы жекеме-жеке оюнчусу катары белгилүү. Оюн таласына кайсы аргымак менен чыгары азырынча белгисиз. Кубантай 1992 жылдын 28 октябрында Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Суусамыр айылында туулган. Бою 180 см, салмагы 82 кг. Үй бүлөдө 5 бир туугандын уулусу. Бойдок. Жетишкендиктери бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2 жолку чемпиону, президенттин кубогунун жеңүүчүсү, таласта өткөн улуттук көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү жана мыкты улакчы наамынын ээси. Чүй облусу менен Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, карьерасынын башында Суусамыр командасында ойногон. 2015-2016 жылдары Сары Өзөндө, 2017-2018 жылдары биримдикте, 2019 жылдан бери кайрадан Сары Өзөндүн курамында кошулган. Азырынча Достуктун курамынын жарымы белгилүү. 2023 жылы командада төмөнкү оюнчулар ойнойт. Кубантай Султан уулу, Манас Ниязов, Баяман Муралим уулу, Аскат Аскаров, Султан Русланов, Нурбек Юсупов. 6 көкбөрүчү менен келишим түзүлдү. Мындан улам 2022 жылдагы курамдан кимдер кетти деген суроолор пайда болгон. Достук клубу расмий төмөнкү оюнчулардын кеткенин ырастады. Легендарлуу жекеме-жеке оюнчусу Айбек Темирбаев. Айбек белгилүү себептер менен убактылуу команда менен коштошту. Темирбаевдин эмгеги эч качан унутулбайт. Бир нече командалар чакырса, контрагын жогорулатып дагы чакырган кездери болгон. Ошол кезде Достуктан баш тарткан эмес. Акча үчүн эмес, адамгерчилиги бийик үчүн командадан кайткан жок. Ошол бийик сапаты жана мамилеси үчүн көрөрмандардын жүрөгүнөн орун тапкан. Быйылкы жылы Айбек өзгөн командасында ойноп калышы толук мүмкүн. Легенда оюнчу Улан Насакеевдин Достук командасындагы 1 жылдык түзүлгөн келишими аяктады. Насакеев 2022 жылдын жыйынтыгында улуттук спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу наамын алган. Насакеев карьерасын бүтүрөбү же дагы башка клубда ойношу мүмкүнбү? Жоопту комментарийге жаза кетиңиз. Жаш коргоочу Эмирлан Жеңишбеков да курамга келип кайра келишимден баш тартып, бул жылы курамдан четтетилди. Буга чейин өзү дагы кеткенин кайра жар салып жаткан эле. Бул жагы чоң табышмак болду. Эмнеге келип, эмнеге кетти деген суроо. Ошондой эле буга чейин Достуктан төмөнкү 4 оюнчу кеткенин билдирген. Биринчи Бекболсун Алтынбек уулу, ал быйыл 2-чи лигадагы Токтогул командасында ойнойт. 2-чи Баку Талайбеков, 3-чү Темир Молдокулов, 4-чү Арген Абдуллаев. Арген быйыл ачык командасында ойноп калышы мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Урматтуу көрөрмандар, Достук командасынын бул курамы менен чемпион боло алабы же ынтымак ага жол бербейби? Пикир жазыңыздар.